Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздердин биздин берүүнү күтүп жатканыңыздар бизди абдан кубандырат. Сиздерден келген каттардан биздин берүүбүз сиздерге абдан жагарын билип жатабыз. Сиздерге чоң рахмат. Жана биздин ысык саламыбызды, ыраазычылыгыбызды кабыл алыңыздар. Албетте, сиздер биздин бүгүнкү берүүбүз эмне тууралуу болоорун билгиңиздер келет. Биз менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана үй бүлөдө атанын ээлеген орду жөнүндө сүйлөшөбүз. Көпчүлүк эркектердин турмуштагы негизги нерсе бул жумуш, иштер, жада калса достор. Ал эми үй бүлө, балдар, үй турмушу бул аялдын иши деп ойлошору өкүнүчтүү. Бул маекке биз сиздерди берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө чакырабыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Жана ыйык жазуунун керемет барактарын ачып, жүзүм сабагы жөнүндөгү Ыйсанын аңгемесин окуйбуз. Кечиңиздердин көңүлдүү болушун каалайбыз. Жана биздин берүүбүз жагымдуу мүнөттөрдү тартуу кылат го деп ишенебиз. Анда эмесе, менин үй бүлөм аттуу радио рубрикасына сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул рубриканын бүгүнкү темасы Ак кол ата деп аталат. Менин үй бүлөм деген темадагы балдардын тарткан сүрөтүнө көңүл буралы. Бул сүрөттө апасынын тамак аш жасап жаткан мезгили сүрөттөлгөн. Бала сүрөттүн автору, сабак жазып отурат. Ал эми атасынын телевизор тиктеп турган мезгили сүрөттөлгөн. Башкача айтканда, ар ким өз иши менен алек. Ал эми башка сүрөттү карап көрсөк, бир тууган кыздар үйүн жыйнап жатышат. Бирөөсүнүн колунда шыпыргы, экинчисиникинде калак, апасы чаң сүртүп жатат. Сүрөттө үйдүн кожоюну, башкача айтканда атасы, чагылдырылган эмес. Ал каякта? Кыз буга мындайча жооп берди. Башка бөлмөдө эс алып жатат. Мындай сүрөттөр балдардын сөзү сыяктуу эле дайыма кайталанма, бизге белгилүү эле. Сени менен ким көбүрөөк ойнойт? Апам. Ал эми ким тамак даярдайт? Апам. Уктардын алдында ким китеп окуп берет? Апам. А ким кир жууп, үй тазалайт, ütүктөйт, ооруган баласы менен ким отурат? Ким кийим тигет, ким сатып келет жана үй тапшырмасын жазганда ким жардам берет? Албетте апам, жана дагы апам. Бир жолку социологиялык изилдөөгө үй бүлө катышат. Атасы, апасы жана өспүрүм баласы. Изилдөөнүн жыйынтыгында көпчүлүк үй бүлөлөрдө аталар балдары менен чогуу сабак даярдашкан эмес. Үй жумуштарына көп катышпаган, же болбосо таптакыр эле күнүмдүк үй турмушунан четтеп калышкан. Аларды үй бүлө менен байланыштырып турган нерсе өзүнө өзү ишенүү болгон. Себеби эркектин эң негизги жумушу анын иштеген иши, жада калса достору деп эсептешет. Ал эми үй бүлө, бала чака, үй турмушу аялдын милдети болгон. Ооба, көп мезгилдерге 100 жылга чейин үй бүлө ушундайча курулуп келген. Эркек анын эмгеги аялы менен балдарын камсыздоо болгон. Мына азыр дагы көпчүлүк үй бүлөнүн аталары аялдын жана эркектин жумушу деп бөлүшөт. Бирок мындай үй бүлөлөрдүн керектүү өзгөчөлүктөрү да бар. Мындай үй бүлөлөрдө атасы балдары менен кичине кезинен баштап машыкчу. Ооба, алар бешик ырын ырдаган эмес, көйнөгүн жууган эмес, бирок мындай атанын баласы эрте жашынан баштап атасынын эмгектенгенин көрчү. Ошондой эле ага жардам берчү. Мейли токойдо болсун, мейли талада болсун. Атасынын эмгеги көрүнүп турчу. Ата үй бүлөнүн башчысы болчу. Ал күчтүү болгон үчүн эмес, колунан баары келгендиги үчүн. Ал эми азыркы үй бүлөлөрдө бул формула башкача болуп кетти. Ким иштей алса иштесин, ким иштебесе башкарсын.
Карап көрөлү, ким үйдө иштерман. Мектептеги ата энелер чогулушуна ким келди? 4 ата, 20 эне. Ким дем алыш күндөрү балдар менен сейилтеп жүрөт? 1 ата, 10 эне. Тамак ашты ким сатып келет? 2 күйөө, 10 аял. Анын үстүнө аялдар иш күчүнүн 51%-ин түзөт. Демек жыйынтыгында эркек колу, жумушчунун колу балдарга көрүнбөйт. Көпчүлүк балдар атасынын каерде ким болуп иштерин билишпейт. Ал эми жыйынтыгы көпчүлүк энелер балам чоңойгон сайын үй жумушуна тарта албайм деп наалышат. Балдардын көз алдындагы үлгү атасы. Энеси чарчаңкы, жүдөңкү болгондуктан көпчүлүк мезгилде ал мээримдүү боло албайт. Ушунун баары үй бүлөлүк карым катнашка жана балдарды тарбиялоого чоң таасир этет. Бирок мүмкүн ушундай үй бүлөлөрдө чын эле атасы барктуу болуп жүрбөсүн? Мына жобу, мындай үй бүлөлөрдүн балдары аталарына көп окшошкусу келбейт. Алардан баарын жашырышат, тилин албайт. Ата энесинин оюна муктаж болбойт. Атасы менен аз пикир алышат. Мына кадыр барк. Анын үстүнө мындай балдар жаман окушат. Өзүнө өзү ишене бербейт. Достору да аз. Ал эми атасы болсо өзүн чыныгы эркекмин деп сезет. Мисалга алсак, үй бүлөлүк консультацияга 13 жаштагы баланын атасы арызданган. Өзүн жаман алып жүрөт, ороңдойт. Аны менен байланыш түзө албайм. Жумушумда баары мени сыйлашат, а менин уулумчу? Тактап келгенде, өспүрүм мезгилге чейинки баласынын тарбиясына атасы катышкан эмес. Менин жумушум абдан татаал. Бөбөктөр менен ойногонго убактым жок. Ал эми чоңойгондо эркектин тарбиясы керек. Ошондо тарбиялайм. Демек атасы баласы чоңойгондо гана тарбиялаш керек деп чечти. Бирок анын тилегине таш каап баласы мындай деди: кайсы акың үчүн сен менин жумушума кийлигишесиң? Мен сени билбейм. Мына аялдын тарбиясы деген жыйынтыкка келет атасы. Бирок эркектин тарбиясы акыл айтуу менен көрсөтүүдө эмес, кургак асылууда эмес. Эркектин тарбиясы балдар менен чогуу болуу. Эгер атасын жумуштагылар сыйласа, демек ал ошол сыйга өзүнүн күчү менен ээ болду. Эгер үй бүлөсүндө сыйлабаса, ал үчүн күч жумшаган жок. Эгер аялдын тарбиясына кайрылсак, анда бул атанын айткандары чындык. Мугалимдердин көпчүлүгү аялдар, бала бакчадагы тарбиячынын бардыгы аялдар, күчтүү, бийликтүү. Ал эми үйдө дагы кеңеш сурап энеге, жардам сурап энеге, ыйлаш үчүн энеге кайрылабыз. Жада калса сүйлөшкөн кыздары жөнүндө көпчүлүк убакытта балдар энелерине кайрылышат. Мындай үй бүлөдө чоңойгон кыздар катуу, өзүн өзү билген, өз оюн бербеген адамдардан болушат. Аялдын тарбиясынын башка болушунун себептери көп. Бирок эң башкысы эркектердин балдары менен болгусу келбегендиги. Себеби аталары өз балдарын тарбиялагысы келишпейт. Бирок эң улуу педагогдор эркектерден чыгышкан. Биз ушуну унутпашыбыз керек. Тарбиялоо ишинде эркектердин эрте катышуусу оң натыйжа бере тургандыгын азыркы илим менен практика көрсөттү. Көп өлкөлөрдө керек болсо аталар балдарынын жарык дүйнөгө келишине катышат. Психологдордун далилдөөсүнө караганда, балдарынын төрөлүүсүнө катышкан аталар кийин назик, түшүнүктүү күйөө жана ата болгон. Ал эми тарбиялоодо болсо башкаларга караганда күчтүүлүк кылган. Мындай үй бүлөдө күч менен жазалоону талап кылбайт. Көпчүлүк учурларда бала бакчаларда жалаң гана аялдар иштебестен эркектерди да талап кылышууда. Мындай бакчалардын балдары акылдуураак жана дене түзүлүшү жагынан да жогору болушат. Анда ар бир группада 2ден тарбиячы бар, эркек жана аял. Мындай группада өзүнчө эле керемет болот. Дене, акыл, ой, психологиялык жактан өсүшү ылдамдайт. Өткөн турмушу татаал жетим балдарды эң бактылуу балдарга айландырат. Өзүнчө бир эксперимент жүргүзүлгөн. Анын негизги максаты: эгер баланы жаш кезинен апасы эмес, атасы тарбиялаган болсо, баланын бардык жактан өсүшү кандай болот экен?
Бул эксперименттин катышуучулары ата менен эне орундарын алмаштырышты. Апасы баласына 2-3 ай болгондо жумушка чыкты. Атасы болсо эмчектеги баласы менен калды. Балдарды врачтар карап турду. Атасынын камкордугу менен балдар жакшы өсүп турушту. Көрсө, энесине караганда атасы бөтөлкөнүн кайнаганына, жалаяктын кургагына аз убакыт бөлүп, балдар менен ойногонго көп убакыт бөлөт экен. Ал эми ал балдар чоңойгондо башка үй бүлөдөгү балдардай ата энесинин ортосунда эч кандай кагылышуу болгон эмес. Мына кымбаттуу ата энелер, өзгөчө аталар, өзүңөр ойлонуп көргүлө. Балдарыңар кайсы жашта болбосун, силердин жардамыңарга муктаж. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ыйса жерде элди окутуп 3 жыл, андагы ооруларды айыктырып жана Инжил, жакшы кабарды ыйык тутуу менен өзүнүн шакирттерин Кудай үчүн эмгектенүүгө даярдаган. Мисалы, ал мындай деп окуткан: мен чын жүзүм сабагымын. Менин атам болсо жүзүмчү. Жемиш бербей турган мендеги ар бутакты ал кесет. Жемиш бере турган ар бутакты көбүрөөк жемиш берүү үчүн тазалайт. Мен силерге насият тараткан сөзүм аркылуу силер эми тазалангансыңар. Менин ичимде болгула. Мен да силердин ичиңерде боломун. Бутак өзүнчө. Эгер сабагынын үстүндө болбосо, жемиш бере албагандай, ошондой силер да, эгер менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар. Мен жүзүм сабагымын. Силер болсо бутактар. Ким менин ичимде болсо, жана мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш бере турган. Анткени менсиз эчтемени кыла албайсыңар. Менин ичимде ким болбосо, бутактай тышка ыргытылынат жана куурайт. Ошондой бутактарды болсо жыйышат жана отко ыргытышат, жана алар күйүп кетет. Эгер менин ичимде болсоңор, жана менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, анда эмне кааласаңар сурагыла, анан силерге болот. Атам мени кандай сүйсө, мен да силерди сүйөм. Менин сүйүүмдө болгула. Эгерде менин буйруктарымды сактасаңар, менин сүйүүмдө болосуңар. Ошондой эле менин атамдын буйруктарын сактагам жана анын сүйүүсүндө болуп жатамын. Менин буйругум бул: бири-бириңерди сүйгүлө. Эгер дүйнө силерди жек көрсө, билгиле, силерден ириде мени жек көргөн. Эгерде силер дүйнөдөн болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн жакшы көрөт эле. Эми силер дүйнөдөн эмессиңер, бирок дүйнөдөн мен силерди тандап алганмын. Ошон үчүн дүйнө силерди жек көрүп жатат. Эгер мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгер менин сөзүмдү сакташкан болсо, силердин сөзүңөрдү сакташат. Бирок мунун баарысын менин ысмым үчүн силерге кылышат. Себеби мени жибергенди таанышпайт. Эгер мен келбесем жана аларга айтпасам, анда алардын күнөөсү жок эле. Эми болсо өзүнүн күнөөлөрү үчүн алардын актанарлык чаралары жок. Ким мени жек көрсө, менин атамды да жек көрөт. Ыйсанын ушул ыйык сөздөрү Иоанндан болгон Инжилде жазылган.
кашкан жыгачтаны билесиңби сагана аларын кайгындын барын күнөөгө толгон болсом да айыбым тодор болсо да Исанын төгүлгөн каны кардай акылып тазартты атасы аны унутуп күнөөсүз ыйык канаткан тикенек тажы кийинип куткарган бизди азаптан күнөөгө толгон болсом да айыбым тодой болсо да Исанын төгүлгөн каны кардай акылып тазартты Булагы менин жашоомду мен келдим Ыйса чакырдым куткарум жана айыгуу ал мени кардай агартты күнөөгө толгон болсом да айыбым тодой болсо да Исанын төгүлгөн каны кардай акылып тазартты күнөөгө толгон болсом да айыбым тодой болсо да Исанын төгүлгөн каны кардай акылып тазартты күнөөгө толгон болсом да айыбым тодой болсо да Исанын төгүлгөн каны кардай акылып тазартты Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996
705-28-48-07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.